башталгандан бери сандаган жылдар, кылымдар өтсө деле байыркы грек фараондорунун жараткан атын жамынып, өз кызыкчылыктарын турмушка ашыруу аракети бүгүнкү 21-кылымда деле актуалдуу. Болгону байыркы учурга салыштырмалуу бир аз гана формасын өзгөрткөн десе болот. Маселен, ал кезде Кудай менен адамдын ортосунда ортомчулдар, жрецтер болсо, бүгүнкү күндө жрецтердин ордуна салттык диндерден четтеген ар түрдүү диний агымдар, мечиттер жана чиркөөлөр келди. Ошондон улам регионалдык күчтөрдүн дүйнөлүк саясатта өз тең салмактуулуктарын сактоо күрөшүндө саясаттын ар кандай факторлору — экономика, демография, табигый ресурс, маданият жана дин жана башка тармактар өзгөчө талдоону жана баалоону талап кылат.